көбүнчө суроого ыйлап мындай капа деле болбойм. Бирок бир жолу бир суроо келгенде өзүмдү карман албай мындай бир келага чейин өксүп ыйладым өзүмчө. Кабинеттин ичинде. Эмне дейт? Мен намаз окуйм дейт, аял киши экен. Күйөөм тыят дейт. Анан ваннага кирип намаз окуйм дейт. Ваннага кирем дагы дейт, сууну агызып коюп, анан ошол жерге кысылып намаз окуйм, анан сууну агызып коём дейт. Анан чыкканда башымды суулап алып туруп, сүлүгүмөн орап чыгам, мени жуунуп, анан күнүгө эле жууна бересиң, 5 мал жуунасың деп күйөөм урушуп коет дейт. Бирок намаз окуганын билбейт. Ошентип окусам болобу дейт. Не деп жооп айтышын билбедим. Бирок ушундай аялдар бизде бар экенине мен аябай сыймыктандым. Мен ушул аял төрөсү ушул биздин улуттук лидер болот деп ойлодум өзүмчө. Анткени Кудайдан коркуп аткан адам бала Кудайдан туура тарбия берет. Ошону кыргыз болгон абдан сүйүндүм мен. Анткени суроодон билинет, анткени биздин элде ушундай энелер бар. Ошол эркекти төрөгөн эне. Эне кыйын болсо, анан жакшы жигит төрөлөт.